бир сөз бар мондай. Акылдуу эркектин төбө чачы түшөт деген. Бул сөздө ошо чачы түшкөн эркектер отмазкалап айтып жүрүшөт. Акылдуулугун карабайсыңарбы, ушундай ишеничтүү мындай эме таап алганда, отмазка таап алышканда, ишенесиң го, чын эле ушундай көп эле айланатта депчи. Анан жакында эле Санжар Мыкыев деген досум уялбай туруп биринчилерден болуп Турцияга барып чачын пересадка кылдырып келди. Аны көргөндөн кийин эле дароо Кубат Кубанычбеков барып чачын пересадка кылдырып келди. Санжар Мыкыев айткандай чач эктирип келди. Сезбек Сканалиевди кетти деп атышат. Шуман аябай кызыгып жүрөт дейт. Эрте жазда будай эккенде эле чач эктире баштады азыр эркектерчи. Анан мен дагы ойлонуп атам. Меникин карасаңар. Эки чет түшө баштады да. Меникин өстүрүш үчүн ушу эки четин $1000 кетет экен. Анан менде идея болуп пайда болду да. $500 бул сол жагын өстүрүп турупчу, оңго тарап алсам деп атам. Эконом да. Анан байкашымча баары эле Турцияга барып пересадка кылып чач эктирип келип атышат да. Анан ошо ойлоп койдум, турецкий кийим дегенде эле турецкий чачта бышык болот ошойт да мындай. Брат, карасаң чоюлбайт, мына чоюлбайт. Ишенбесең зажигалка бар, берчи өрттөк койгум, мына. Бийбей. Күрүп аккан кашкарасу тимеде